5 каналда түз эфирде Шарыктар программасы. Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлзат Иманова. Бүгүн биздин студияда конокто Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын жетекчиси Чолпонбаев Нурбек Самарканович. Нурбек мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Рахмат. Ал эми көрөрмандарыбызга эскерте кетсек, адаттагыдай эле телефон чалууларды жана WhatsApp номерубуз аркылуу кайрылууларды кабыл алабыз. Телефон чалуулар үчүн номерубуз 0312 59 20 жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Нурбек мырза, ошол жаз айы кирип келди. Сиздердин ишкана үчүн өзгөчө мындай кызуу иштер башталды болуш керек э. Деги эле ошол айтып кетсеңиз, 2021-жылга Бишкек асфальт сервис ишканасынын пландары кандай, шаардыктар кайсы көчөлөрдүн оңдолушун күтсө болот? Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек шаарыбыздын тургундары, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы 2021-жылга өтө чоң иштерди планга коюуда. Буюрса, өзүңүздөр көрүп аткандай, азыр погода бир аз ошо аба ырайы бир аз тоскоол болуп атат. Жакынкы арада, Кудай буюрса, жумуштарды баштайбыз. Азыркы убакта ошо анча-мынча жумуштарды баштадык, бирок ошо ишканабыз толугу менен 100% жумушун баштай элек. Азыркы убакта Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы быйылкы жылкыга коюлган иш-чаралары төмөндөгүдөй. Эң биринчи чоң маселебиз бул шаарыбыздын жолдорун капиталдык ремонттон өткөрүү. Шаарда бардык 4 район боюнча ар бир райондо 4 километрдин тегерегинде, кээ бир район 4 километр 200, жалпысынан 16 километр 500 метрлик болгон бардык шаар боюнча жол оңдолот. Андан сырткары бизде шаарды көрктөндүрүү боюнча иштерибиз бар. Бул көрктөндүрүү иштерибиз төмөндөгүдөй. Биринчи ошо айдоочуларга ыңгай түзүп берүү үчүн, мисалы, көптөгөн шаарыбыздагы көчөлөрүбүздө азыркы учурда ямочный ремонт каралууда. 10 мартта биринчи ошо заводубузду иштетип баштадык. Бир аз ошо күн ачылган сайын шаарыбыздагы биринчи ошо центральный көчөдөгү ямаларды уже жаап баштадык. Азыркы убакта ошо Советский көчөсү, Павлова көчө, ошо Абдрахманова, 10 микрорайонунун тегереги, чоң-чоң көчөлөрүбүздө, Чүйдө, ошо площадьтын тегерегинде ямаларды жаптык. Өткөндө ошо 3-4 күн погода берди, позволяйт этти. Ошол убакта бир аз жерди жаап койдук. Андан сырткары бизде шаарыбызда жасалчу жумуштар, разметкаларды бүт баарын жаңыртабыз. Азыр буюрса шаарда көп жерде разметка өчүп калды. Разметка өзү негизи ошо гарантиясы 1 жылга, как раз былтыр чийген, жазында чийген көчөлөрүбүздү азыр жазында кайрадан чийип баштайбыз, жаңыртып. Знактарыбызды болсо, бул знакты жайгышыбай токтотпой иштетебиз. Анткени знакка бул погода эч кандай тиешеси жок болгондуктан кышы менен да знактарды иштейбиз. Анткени ошо знактарды да айрыкча кышкысын көп сүзүшөт, тайгалакта барып машиналар сүзүп кетет. Ошо знактардын баарын да которуп атабыз. Дагы бир чоң маселебиз бул шаарда ошо асфальттерде жараңкы кетип атпай, ошо заливка трещин деп коет, ошо мастика менен бардык шаардагы жараңкы болгон асфальттарды куюп чыгабыз. Ошол жумуштары азыркы убакта каралууда. Андан сырткары ошо жол именно бизде болгон үчүн жолго тиешелүү маселенин баары бизде. Остановкалардын баарын жаңыртабыз, жаңы остановкаларды коебуз. Жок жерлерге эски остановкалардын баарын оңдоп атабыз. Азыр жаз келгенде шаардын ичиндеги бардык ограждениялардын баарын бүт ошо аларда бизде огражденияларды дагы бүт краситетип чыгабыз. Элдер көргөндөй баягы шаардын основной жакшы жагын көрсөткөн бул шаардын краскалары да. Ошон үчүн разметкадан сырткары жана дорожный краскаларды дагы аксары кылып краситетип коюп атпайбызбы? Жана мосттордун астын, перекресттактарды, островокторду, ошол жумуштардын баары быйылкы жылдагыдай жасалат. Мындан сырткары
бизде дагы бир быйылкы жылкыга өтө бир чоң басым жасай турган программа киргизип атабыз. Мурун бул программалар бизге кирчү эмес, эмнеге дегенде основной ошо жыл массивдерди огуксуз карачу. Быйыл ошо жаз келип, негизи эле ошо көп жылдан бери жалап түшөт. Баягы жол десе бизге түшө берчү. Азыркы убакта ошо жыл массивинде аябай көп жалап түшкөндүктөн, баягы жаз келип кар эрип, ал жакта жолдун баары өтө начар болгондуктан, баягы элдерибиздин сырт жактагы элдерди аябай жакшы түшүнөбүз. Элдер жаз келгенде пакет кийип алып жүрүп калышат. Ошол себептен элдерибизге бир аз шарт түзүп берүүдө быйылкы жылкыга ошо шагыл төгүү именно ошо жыл массивдерге, жаңы конуштарга ар бир районго 10 километрден жалпысынан 40 километр шагыл төгүү планын киргиздик. Бул буюрса жыл массивдер үчүн өтө чоң бир кубанычтуу кабар болот. Бизге телефон чалып келип калган экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык, угуп жатабыз. Мен азыр түз эфирге чыгып атам, Бишкектин жолдору. Ооба, атабыз. Дагы бир жол. Кутмандуу кечиңиздер менен. Мен ушу канча жолу мэрияга баргам, акимиятка баргамда, мен 10 микрорайондо Южный Воротада жашайм. Анан мен велосипедный дорожкалар жасабадыбы? Да, жакшы, анын баары тең жакшы. Бирок обочиналар бүтүн талкаланган бойдон туруп атат да. Ошо канча жол жазды, меметтим. Анан кийин тияк бияк жолду жасайт дагы, обочина, анан ортодогу жолдордун баары калып атат. Эме аягына чейин бүтпөйт да. Ошон үчүн мен суранат элем, жолдорду жасасын, бирок аягына чейин бүтүш керек да, туурабы? Обочина биздики, например, 10 микрорайондогу бактардын баары кесилген болчу. Анын ордуна коюлган жок. Ушунча жакшы эмес бүтөт да, өз негизи жарым баштайт да, анан калганын таштап коюп атат. Ошону аягына чейин бүтүрүп, мындай контролдоп турушса жакшы болот эле да. Жакшы, сурооңуз түшүнүктүү, рахмат. Саламатсызбы, эже? Биринчиден чоң рахмат ушундай көйгөйлөрдү айтып берип аткандарыңыздарга. Бул боюнча биз билебиз, 10 микрорайондо ошо велодорожка салынды. Бул 2020 жылы эң эле ошо шаарыбызга биринчиден ошо жөө жүргүнчүлөргө и велосипед сүйүүчүлөргө ушундай шарт түзүп берүүдө былтыр 2020 жылы шаарыбыз боюнча 24 километр велодорожка салынды. Бул өтө бир шаарыбызга жакшы бир ыңгай түзүп берилди. Өзүңүздөр билгендей, былтыр ошо пандемия убактында дагы унаалардын баары токтоп турганда элдер ошо велосипедке өтүп, көп киши ошо былтыр ойлойм, шаарыбыздын көп тургундары ошо велосипедке өтүп кетишти. Бул биринчиден бизге шаарыбызга өтө бир жакшы нерсе, анткени элдер кээ бирөө кичинекей бир жумуш, мисалы бир жумушта иштесе, өзү жалгыз барып келсе да машина айдап алышат да. Азыркы убакта мисалы ошо велосипедке шарт түзүп жасап бербедик, аябай көп кишиден ыраазычылык түшүп атат. Анткени мурун машина айдап барып келип турса, азыр көбүнчөсү велосипедке өтүп алып, велосипед менен барып келип атышат да. И велосипед менен барып келгенде биринчиден бул өзүнүн ден соолугуна ылайык жакшы, экинчиден ошо бензин коротпойт, үчүнчүдөн шаарыбызга пробка дагы создавать этпейт да. Анан ошол себептен былтыр аябай көп велодорожка салынды. Аны азыр шашпай бир аздан тоже айтып берейин, кайсы жерлерге салынган. Бул маселени мен жазып алдым. 10 микрорайон Южный Воротада обочина деп атасыз. Обочиналар действительно кээ бир жерде калып атат, бирок бул жерде дагы бир нерсени айта кетейин. Мисалы биз тротуарды салып атпайбызбы или велодорожка салып атабыз. Ошо велодорожканын жол жак бетин биздин территорияда, ошо тротуар негизи бул граница. Граница биз основной ошо архитектура чийип атканда именно границага чейин алып келип чийип атат да. А границанын ички жак бети бул ошо кээ бир үйлөрдүн өздөрүнө карап, ТСЖга карап калат да. Ошо өзүңөрдүн территорияңарды, кээ бирөөнү өзүңөр жасашыңар керек да. Основной негизи биз талкалап кеткен жерлерди жасап кетип атабыз. Бизге телефон чалып келип калган экен, түз эфирге. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатчылык, угуп жатабыз.
Бизде ушундай суроо болуп атат. 2005-жылы алганбыз жыл массив Акордо, Ленинский районго карайбыз. Анан Акунбаева келип бизде бүтүп атат, кетилишет Tagay би мененчи. Анан бизде ушундай сураныч бар эле да, эми канча баштылар алмашып кетти. Биздин суранычыбыз, могу жолдорубуз баткакка былчыкка батып калдык да бизче. Даже садикке, мектепке араң кутубузга бахила кийип, эме кийип барып атабыз да, школдоргочу. Ошого суранат элем, канча район болсо, например, 4 район. Бир экскаваторду нанимать этип, бир КАМАЗды нанимать этип, бизге жолго обычный шагыл эле салып бергенде биз ыраазы болот элек да. Жакшы, сурооңузга рахмат. Саламатсызбы? Бул боюнча айта кетейин, Акунбаева Tagay би жак болсо, негизи ошо Ленинский район боюнча шагыл менен жасоо титульный списогу түзүлгөн. Биз титульный списокты именно Бишкек асфальт сервис өзүбүз түзгөн жокпуз. Анткени биз бая жолдорду бая шаардын ичин жакшы билебиз, бирок могу жыл массивтерди жакшы билбегендиктен биз ошо акимияттарга катып жибергенбиз. Бизге биз ошо быйыл 10 километр жол жасап берели, ошого бизге титульный список түзүп бергиле. Өзүңөр кайсыл көчө силерге мындай приоритетный көчөлөр болсо, ошол көчөлөрүңөрдү бергиле, ошол көчөлөрдү биз жасап берели дегенбиз. Бизге берген көчөлөрдүн арасында ошо каралбаптыр. Мен азыр өзүмө жазып алдым. Муну биз акимият менен дагы сүйлөшүп көрөлү. Эгер биз могу Ленинский районго каралган жолду жасагандан кийин эгер калып кала турган болсо, акчасы бир аз анда жасап кетели. Акимият менен сүйлөшүп туруп, биз еще комиссионна чыгып карайлы. Жакшы, рахмат. Бизге кайра телефон чалып келип калган экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, угуп атабыз. Мен Арчебештен угунуш боюнча суроо берейин дедим эле. Угуп жатабыз. Былтыр карантинге чейин проектке кирди деп атты ошо Арчебешик конушундагы Эртайлак көчөсү Шералиев менен кесилишкен жайга асфальталат деп. Ошол быйыл проектте барбы, асфальтына болду бекен? Жакшы, түшүнүктүү. Деги эле Нурбек мырза, мен кошумчалай кетсем, ошо титулдук тизме деп кеттиңиз буга чейин. Ошол титулдук тизмени өзүңүздөр түзөсүздөрбү? Анан кандай критерийлер менен түзүлөт негизи бул тизме? Бул боюнча айта кетсем, титульный списокты негизи чогуу түзөбүз, бирок основной биз акимият менен сүйлөшүп туруп, ошо акимият берген көчөлөрдү киргизебиз. Биз 18-19 жылга чейин негиз башында түзүп келгенбиз, бирок азыркы убакта ошо бүт акимияттарга берип, акимияттар өзүлөрү түзүп атат. Анткени жана башында айта кеткендей, кээ бир көчөлөрдү биз билбейт экенбиз. Мисалы, акимият өзүлөрүнүн районун өзүлөрү жакшы билет да. Анан акимияттын ичинде МТУлар да бөлүнгөн да. Биз мисалы билбей башында 2-3 көчөнү мисалы БМТУдан берип салчу да. Азыр еще мурун мындай болчу. Бир райондон көбүрөөк көчө салынып калып, бир райондон азыраак көчө салынып калчу. Биз азыр баягы калыстык кылалы деп, анткени бүт эле жерге жол салыш керек да. Ошол себептен биз бөлүп туруп 4 районго беребиз. Акимият өзүлөрү карап чыгат дагы, ошо өзүлөрү карап туруп бизге могу көчөлөр жасап бериле деп берет. Биз общий кайра складывать этип туруп, чогултуп туруп, ошону анан бекиттиребиз. Бекиттирип акчасын бөлдүртөбүз. Алло, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Угатабыз, сүйлөй бериңиз. Мен мол Довдойдун жолдоо боюнча чалып атпам мен сиздергечи. Сиздерге. Мол бизге 2019 карантинге чейин мол сырттан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Россиядан бизге адамдар келет да, бизнесмендер бизге Довдойго. Келет да, биздин жолду көрөт. Айтат, яма бардыгы, жол жок, адам өтө албайт, всегда пробка. Келип ушунчалык Довдой, ушунчалык бай Довдой өзүнүн жолун калбаган Кыргызстан кандай мамлекеттер бизге айтат дайымачы. Ошого ага ким жооп берет? Довдойдун кимдин колунда? Салымбековдун колундабы же Кыргызстандын колундабы? Довдойдун жолун ким оңдойт? Ким жооп берет? Анын калакта бир ашып кетсе бир Довдойдун айланасы бир 5 чакырым жер, 5 километрчи. Онун обычный бизнес, Кыргызстандын эң главный бизнес жерин оңдой албагандан анда Бишкектин жолдору деп жердеги азыр телеп берет, эмне кереги бар? Жакшы, сурооңуз түшүнүктүү. Жана буга чейин дагы көрөрманыбыздын Арчебешик боюнча. Арчебешик боюнча айта кетейин. Арчебешик боюнча бул көчө бизде титульный списокко кирбептир, бирок
эгер проекти менен жасалып аткан болсо, бул жерде деген мурун ошо списокко кирди атпайбы? Кирсе управление капитальное строительство деген бар. Ошо алар тараптан дагы көчөлөр бар. Ошолор тараптан кирген болуш керек. Мен муну азыр өзүмө да жазып койдум. Муну ошо УКС менен сүйлөшүп туруп, УКСка ошо айтып коем, ушул көчө боюнча да маселе көтөрүп атат, карап койгула деп. Бул Дордой боюнча айта кетейин. Дордойдо негизи мамлекеттик муниципалдык көчө дагы бар, и Дордойдун өзүнүн көчөлөрү да бар. Бул жерде бизге азыркы убакта ошо Дордой жактан эч кандай көчө каралган жок, титульный списокко кирген жок. Жакшы, биз болсо көрөрмандарыбызга номерларыбызды эскерте кетсек, 0312 59 20 70 жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Бизге телефон чалып келип калган экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, угуп атабыз. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, мы вас слушаем. Можно задать вопрос насчет тротуаров вот, от Московского по Советская, Московская, вот это перекресток, там ужасные тротуары, невозможно ходить. Я здесь живу уже 30 лет. За 30 лет ни разу не сделали тротуары. И по улице Усенбаева, около второго роддома, делали дороги. Она половина осталась такой, а асфальт, который проложили, она вся рушится. А прошло всего 2-3 месяца. Вы когда принимаете работу или не принимаете? Вот для меня вот очень интересно. А половина так и осталась недоделанная. Тротуар на перекрестке Советская, Московская, да, вы сказали? Да, именно да, по да. какой улице? Можете уточнить, пожалуйста? Ахунбаева. Ой, Ахунбаева говорю. Московская? Ну, я советская говорю всегда. Советская. До торговли, да. Ага. Все понятно. Вот, выше, если пройти, до выше 6-й школы, там тоже все дороги, тротуары, можно ногу сломать. Я прям удивляюсь, думала, сделают, никак не делают. Хорошо, и особенно у Синбаева. Спасибо большое за вопрос. Уже. Ага. Так, мы именно тротуар в прошлом году, вот в 2020 году сделали от проспекта Чуя до Ахунбаева 3 километра 700 метров мы сделали. Тротуар совместно велодорожкой. Там, получается, советский мы сделали западная сторона. Восточная сторона мы пока еще не планируем, потому что так как деньги еще не предусмотрено. Жакшы, бизге WhatsApp номерубузга көптөгөн суроолор келип калган экен, ошолордон окуп берсем. Саламатсыздарбы дейт. Фере көчөсү жасалганы турат. Ал жерде тротуарларды тосуп алган темир чатыр жасагандар бар. Ошолор алынабы же тротуары жок эле оңдолобу деген суроо түшкөн экен. Так, бул боюнча айта кетсек, Фере көчөсү бизде жок. Фере көчөсү бул УКСта болуш керек. Ошондуктан мен өзүмө жазып алайын. УКСка сүйлөшүп темир чатырын алдырганга. Бул бизде жок Фере көчөсү. Деги эле Нурбек мырза, ушул жалпы көрөрмандарга түшүндүрө кетсеңиз, Бишкек шаарынын жолдорунун баарын ушул Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы жасайбы? Же башка мекемелер дагы барбы бул жерде? Бизде Бишкек асфальт сервис ишканасы именно мэрия тарабынан, мэриянын бюджетинен каралган акчага ошо биз жасайбыз. Бизден сырткары жана управление капитальное строительство бул китайский гранттан жана бөлүнгөн акчаларга основной чоң көчөлөрдүн баарын ошо управление капитальное строительство кылат. Жана кытайлар салып аткан бүт фирмалар ошо именно ошо чоң көчөлөрдү ушулар жасашат. Биздики негизи кичирээк көчөлөрдү жасайбыз. Жакшы, бизге дагы телефон чалып келип калыптыр. Алло, саламатсызбы? Добрый вечер. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хотела вот такой вопрос задать. Вот у нас тротуарная дорожка в основном прокладывается брусчаткой. Где брусчаткой под этим воздействием дождя, снега на 2-3 года не выдержит. Неужели вот нельзя проложить как асфальтные дороги? Она намного дольше прослужит, а потом вот, когда брусчатка делаешь, зимой иногда невозможно ходить. Вот, например, Дзержинка там прокладывает брусчатку. Там можно вот зимой, когда дождь, обычно дождь, потом снег, там вообще можно упасть. Вот. Она получается как каток, да? Неужели вот нельзя это сделать, прокладывать асфальтом?
Вопрос ваш понятен, спасибо большое за вопрос. Насчет брусчаток, именно Бишкек асфальт-сервис мы укладываем только асфальтом. У нас все тротуары только с асфальтом мы укладываем, а вот где некоторые улицы брусчаткой укладывают, это вот китайцы, фирма вот China Route, они со стороны вот УКСа, заказчики, вот их подрядчики полностью вот работают с брусчатками, но они тоже сейчас уже начали, наверное, уже перешли на асфальт. Да, спасибо. WhatsApp номерубузга суроолор келип калган экен, дагы бирөөнү окуп берсем. Саламатсыздарбы? Рабочий городоктун көчөлөрү жасалабы, айрыкча Ливаневский көчөсү дейт. Рабочий городок, Ливаневский көчөсү дейт. Так, рабочий городок, Ливаневский көчөсү, ошо каралбаптыр. Ливаневский көчөсү, Ленинский район. Ошондой эле кийинки суроо, Кутмангеч Түгөлбай ата көчөсү асфальт болобу, Карпенко Правда көчөсүнүн экөөнүн ортосу дейт. Түгөлбай атада жок, Түгөлбай ата каралган жок асфальтка. Негизи ушул шаардыктардын эң эле көйгөйлүү маселеси экен. Жалаң ушул WhatsApp номерубузга бул көчө жасалабы деген суроолор келип жатат. Окуй берсем, уруксат берсеңиз. Саламатсызбы? Жибек жолу, Будённый жолу өтө жаман акыбалда. Ушулар оңдолсо, Алматинка көчөсүндө тыгын азаят эле дейт. Туура маселе көтөрүп атат, бирок тилекке каршы Будённый көчөсү да кирген жок. Ошондой эле Дордойдун жанындагы Акчар жаңы конушу боюнча дагы бир-эки көрөрманды сураган экен. Акчарда дагы кирген жок көчөлөр. Андан кийинки сурообуз болсо, Дордойдун жарымы асфальт болуп, жарымы болбой турат. Айылдын ичи ошондо жарымын бирөө жеп алдыбы, же силер жарым-жартылай иш жасайсыңарбы? Жарымы качан болот? Негизи болобу же титулдук тизмеге киргенге акча бериш керекпи деген маселе экен. Дордой конушу бул объезднойдун асты жагы болуп калгандыктан бул бизге карабайт, бул Аламүдүн районуна карап калат. Биздики ошо эмеден объезднойдон үстү жагы только бизге шаарга карап калат. Ылдый жагы бизге карабайт. Бул, наверное, Аламүдүнский айыл өкмөтүнүн тарабынан жасалса керек. Жакшы. Нурбек мырза, жана буга чейин айтып кеттиңиз эле, ошол вело жолдор боюнчачы, ошол 2020-жылы абдан жакшы самал башталды. Көптөгөн вело жолдор салынды. Бул эми шаардыктардын мындай ден соолугуна абдан жакшы нерсе да. Анан ушул жылы дагы каралганбы? Вело жолдор салынса, салынабы? Бул жылга вело жолдор ошо каралган жок, бирок ошо былтыркыдан бүтпөй калган велодорожкабыз бар. Анткени былтыр өзүңүздөр билгендей, негизи ошо Бишкек асфальт-сервис декабрдын бир 10-15-ине чейин жылда асфальт чыгарчубуз. Декабрдын 15-ине чейин ошо шаарда иштер жүргүзүлчү. Бирок былтыр ноябрдын 15-inde бир ай эрте токтоду. Анткени былтыр кыш эрте келгендиктен, жумуш эрте токтоп калгандыктан бизде ошо велодорожкабыз, бир велодорожкабыз аягына чыкпай калды. Калган бүт велодорожкалар аягына чыккан. Бул велодорожка ошо Денсяпина көчөсүндө жайгашкан. Кучка көчөсүнөн баштап, антети Алукулова деген көчөгө чейин, Алукулова көчөбүз бул ошо Сокулуктун границасына чейин, жана Сокулук деген жазууга чейин салынмак. Узундугу жалпысынан 4 километр 400 метрлик болгон велодорожка салынмак. Ошонун 2 километр 200 метри бүткөн. Бул Фучка көчөсүнөн баштап Патриса Лумумба көчөсүнө чейин. Бизге телефон чалып келип калган экен. Алло, саламатсызбы? Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вот я хотел вопрос задать и предложение выдвинуть. Вот многие водители жалуются, вот когда по городу идут пробки большие, водители на многих пересечениях улицах не могут повернуть направо. Дополнительные полосы бы хорошо бы меря бы сделала бы для водителей, чтобы поворачивали направо. Ну, это в основном, например, Баха, Южная магистраль, Таналиева, Ахумбаева, Садырбаева. Вот не только эти улицы, но и на других улицах можно было бы сделать бы. Там есть возможность расширить эти дороги, есть места, мы увидели. И это было бы хорошо бы, если бы сделали бы дополнительную полосу, поворачивать направо, было бы хорошо это, и быстро бы движение прошло бы дальше бы. Хорошо, мы вас поняли. Спасибо большое за вопрос.
Нурбек мырза. Мы именно по этому вопросу тоже уже отрабатываем. Мы совместно ГАИ уже планы создаем и уже в скорой времени уже будем выехать на месте. У нас тоже списки есть, где пробки создаются. В таких участках мы выйдем на месте, посмотрим. Мы сами не можем без ГАИ решить эти вопросы. Если со стороны ГАИ тоже будет предписания, заказы, если они скажут сделать такие перекрестки, будем делать. Будем расширять, будем знаки дополнительные ставить. Жакшы, WhatsApp номерубузга суроо келип калган экен. Алтын Ордо жаңы конуш окшойт. Алтын Ордо Октябрьский 3 көчө качан башталат? Брусчатка алып келип койдуңар эле дейт. Так, Алтын Ордо 3 боюнча бул Октябрьский район. Алтын Ордо быйыл ошо Алтын Ордодо 2 көчө каралууда. Бул Алтын Ордо 3 и Алтын Ордо 6 көчө, 2 көчө жасалат. Биздин планыбызда бул жыл массив болгондуктан бизде шаарыбызда мындайда 2 этап менен иштейбиз. Биринчи этаптар бул ошо мурун көчө бар жолдорду биз ошо капитальный ремонт деп эле ремонт менен жасайбыз. Ал ошо дефектный акты менен түзүлөт. Анткени бул мурунку существующий жол бар да, ошону эле жаңыртып жасайбыз да. Ошол себептен биз эски жолду жаңырткан үчүн ал жерге проекти кереги жок. Ал оңдоо эмесинде кетет да. Жанагы жыл массивтерге болсо биз жолду саларды, алар жыл массив жаңы түшкөндүктөн аларда ошо тротуары жок, арыгы жок, жолу жок болгондуктан биз муну проектиге беребиз. Мунун проектисин Бишкек Калфа архитектура иштеп чыгат, бизге проектисин берет, проектисин экспертизадан өткөрөбүз. Андан кийин гана ошо жолду куруп баштайбыз. Азыркы убакта биз туура айтат, материалдарды түшүрүп баштадык, проектиси азыркы убакта жасалып атат. Бизге колубузга проектти алгандан кийин сразу баштайбыз. Жакшы. Бизге телефон чалып түшүп калган экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык угуп атабыз. Мен Бишкек шаарынын тургуну болом. Жакшы. Атым Элира. Жашаган жерим Жибек жолу менен Кантемировская көчөсүнүн кесилишинде жашайм. Менин суроом мындай: канча жылдан бери ушул Жибек жолу көчөсү Лермонтова көчөдөн баштап гвардияга чейин тротуар жолу эмне үчүн ремонт болбойт? Мисалы, чоң жолду ремонт кылып берди, аякта суроо жок. Тротуар пешеходный переход, светофор жердин баарында бар. А именно тротуар, орто жолдо бактар өскөн, ал бактарды мисалы анча-мынча жашаган элдер казып таштаган. Кээ бир үйлөрдүн заборлору тротуарга чейин чыгып кеткен. Тротуар менен басканга мүмкүн эмес да. Мисалы, Аламиздин базарга жакын болгондуктан биз базарга жөө көп барабыз да. Анан ошол суроода ошол Жибек жолунун тротуары кайсы жылдары оңдоого проектке кирет? Жакшы, сурооңузга рахмат, Нурбек мырза. Биз ошо негизи тротуарларды быйылкы жылга да ошо пландайлы дегенбиз, бирок баягы тилекке каршы шаарыбыздын бюджеттин акчасы баардык ишке жетпегендиктен ошо азыр быйылкы жылдын планын бир аз өзгөрттүк. Негизи жылда жол салчубуз, тротуар салчубуз. Быйыл ошо тротуардын ордуна ошо жыл массивтерге бир аз жол салалы, шагыл менен элдерди баягы баткак кечирбей түзөп берели деген план менен биз ошо быйылкы жылга тротуар каралган жок. Жакшы, бизге WhatsApp номерубузга суроо келген экен. Расмий тилде келиптир, окуп берип койсом, ошо расмий тилде жооп берсеңиз болот, Нурбек мырза. По улице Уметалиева, начиная от улицы Киевской до улицы Московской, нет пешеходного перехода. Поставьте, пожалуйста, пешеходный переход на пересечении улиц Сыдыкова и Уметалиева. Так, эту улицу именно Уметалиева сделана со стороны УКСа. Я сейчас отмечу себя и передам. Дагы бир суроону окуп койсом, WhatsApp номеруна келген экен. Көрөрмандарыбызга эскерте кетсек, 0709 92 1020 WhatsApp номерубуз жана түз номерубуз 0312 59 27. Бизге болсо телефон чалуу келип калган экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, угуп атабыз. Ушу байкеге суроо берейин дедим эле да. Бишкектин жолдорун жасап атышат, Бишкек асфальт сервис. Бирок жолдун качествосуна жакшы көңүл бурбай атышат окшойт деп атам да. Анткени мына примерге улица Куренкееваны алалы, Советскийден баштап Осмонкулга чейин отрезок. Бул жакты деген кыш маалында жасап салышкан, ошон үчүн азыр талкаланып калат. Анан кийин улица Усинбаева,
биринчи роддомдун анан экинчи бир предложение бар. Бул водоканалдын люктары, теплосеть дегендер. Булар жазап люктарды көмүп кетип атышат да. Анан ошо городской службанын сотрудниктери аябай кыйналат. Ошо Бишкек асфальт сервисинин айынан-чы. Мисалы водоканалдын люктары, канализациянын люктары толтура калып калат асфальттын астында. Анан биз кыйналабыз да. Бишкек асфальт сервисинин эмесиненчи. Жакшы, сурооңуз үчүн. Элдер эме болот, баягы страдайт этишет да. Үйлөрүн канализация каптап, подвалдарды каптап. Буларга айтсаң, биз жазып атабыз, көргөзүшүңөр керек деп айтты да. Булар мисалы Кытайлар болсо баардыгын чакырат, службаларын баарын чакырып, бүт баарын көргөзөт. Бишкек асфальт сервис болсо, мындай тихара эле бир жерди жаап туруп эле, анан жазап люктардын баарын талкалап ушундай кылып кетишет да. Жакшы, сурооңуз түшүнүктүү болду, рахмат. Чындыгында эле кээ бир учурда ушул массалык маалымат каражаттарында Нурбек мырза учурап калат ушундай маалыматтар. Жол жасалып, анан жанагы люктар жабылып калганчы. Бул жагдайлар эмне себептен келип чыгып калат? Биз негизи жолду баштаарда бүт баардык службаларга кат аркылуу кайрылабыз. Биз ушул жолду, бизде ар бир жолдун еще графиги бар. Кайсыл убакта кайсыл жол жабылат. Ошо график схемасын баарын чыгаргандан кийин биз кат жүзүндө жиберебиз. Ошол жибергенде мындай деп жиберебиз. Биз ушул көчөнү бул отрезактан бул отрезакка чейин жол жасалат. Ошол жолдогу баардык люктарыңарды өткөрүп бергиле деп. Бизге шаардын ичинде чындыгында өтө көп люктар бар. Бул ошо водоканалдыкы, теплосеттики, кабельная служба, жолдун астынан көптөгөн кабелдер да кетет. Ошол службалар келет, биз жолду баштаарда бир күнгө бүт службаларды чакырабыз. Ошол жерден МТУсын чакырабыз, бүт квартальныйлар келет, акты түзөбүз. Акты түзгөндө актыга бүт баары жазылат, кимдин канча люгу бар. Биз геодистерди чакырып туруп, ошол люктарды аттырып, отметкасын алабыз. Кайсы жерде кайсы люктар бар. Ар бир жерде отметкасын алып туруп, өзүбүзгө жазабыз дагы, жол салынгандан кийин ошол люктардын баарын көтөрүп туруп, бүт өткөрүп беребиз. Бирок тилекке каршы кээ бир люктар ошо жолду баштай электе эле баягы жолдун астында жата берет, көрүнбөй калат. Бизге өткөрүп бере алышпайт. Ал уже же суусу жарылып, же бир жерде кабель үзүлгөндө гана маселе көтөрүлгөндө ошондо издеп башташат. Бизге келгенде актыларды көтөрүп чыкканда ал люктар жок болуп чыгат. Биз ошол себептен кээ бир люктарын таппай калганыбыз ошол себептен. Бирок азыркы убакта ошо атайын ошо люктарды издеген аппарат менен издеп кээ бир жерлерди таап берип атабыз. Жок жерлерди да биздин актыга түшпөй калган люктарды дагы түшүрүп, таап көтөрүп берип атабыз азыркы убакта. Жана көрөрманыбыз ушу асфальттын сапаты боюнча да суроо көтөрдү. Асфальттын сапаты боюнча туура айтып атат. Күреңкеева деген көчө, бул Осмон Куладан Советский көчөсүнө чейин Чупрокси деген фирма жасаган. Бул фирмалардыкы өзлөрүнүн гарантиясы бар, 3 жылдык. Азыр ошо биз негизи основной кыштан өткөндөн кийин ошо көчөлөрдүн жараңкалары көп маселе жазында чыгат да. Азыр ошо письмо жаздык, аларга бүт баарын устранять эткиле деп 3 жылга чейин гарантиясы бар, өзлөрүнүн эсебинен ошо жарылган асфальттын баарын восстановить этип беришет. Жанагы роддомдун жанында дагы Үсенбаева деген көчөнү туура айтып атат. Муну да подрядчиктер салган. Бул көчөнүкүн именно ошо үстүнкү слоюнун акчасын алып койгонбуз. Биз булар 2 слой салган. Биринчи слоюнун асфальты жакшы чыккан. Биз асфальт салгандан кийин испытательный дорожный лаборатория бар. Ошо лаборатория бизден келип ар бир асфальттын талышынасын алат. Мисалы 4 сантиметрден 8 сантиметр алынса, мисалы бир 4 сантиметр салынгандан кийин керин алынат. Ошол керинди алып барып, аны суукка тоңдуруп көрөт, прессовать этип көрүшөт. Ошол бүт испытанияны өткөргөндөн кийин бизге заключение чыгарып берет, жарайт же жарабайт деп. Биринчи слою жакшы салынган, жарайт деп өткөн, экинчи слою жарабайт деп өткөн. Биз экинчи слоюн акчасын төлөгөн эмеспиз. Азыр биздин счетубузда турат. Түз эфирде Шаардыктар программасын улантабыз. Бизге телефон чалуу келип калган экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Саламатчылык, угатабыз. Биз ушул Осмонкул көчөсүндө жер Абдыкадырова турам. 32-жыл башкан экен ушул жер.
ошондон бери асфальт дейби кышында ылай баткак мындай жыл деле болот дейт, ошо менен мындай эчтеке жок. Кварталдын чуркаба жалаң кемпир чатар жашайт. Көрөрмандын үнү жакшы болбой жатат. Осмонкул көчөсү жөнүндө сөз болуп жатат, Асфальт көрүн эмес деген. Абдыкадырова көчөсү. Абдыкадырова менен параллельно. Түшүнүктүү. Сурооңузга рахмат. Саламатсызбы, эжеке. Бул көчөгүңүз азыркы убакта ошо титульный списокко каралган жок, акчасыз да каралган жок бул көчөнүн. Жакшы. Биз болсо көрөрмандарыбызга телефон номерларыбызды эскерте кетсек, 0312 59 20 70 жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Нурбек мырза, бизге WhatsApp номерубузга абдан көп суроолор келген экен. Саламатсыздарбы? Эне сайдын жолдору оңдолобу? Өтө жаман болуп кетти деген суроо экен. Ошол эле көрөрманыбыз Жибек жолу Будённыйды дагы карап коесуздарбы? Өтө жаман акыбалда дейт. Так, саламатсыздар. Эне сай көчөсү, Эне сай конушу боюнча айта кетсем, Эне сай конушунда Орхон деген көчөсү бар. Бул эң четки узун көчө. Ошо как раз Эне сайдын башынан аягына чейин чыккан көчө. Бул жерде 1 километр 200 метрлик көчө. Бул көчө 18-жылы жасалмак. 18-жылы Бишкек асфальт сервис тарабынан бардык ошо акчаларын карап, сметаларын түзүп, жумушту баштайбыз деп атканда, ал жерде канализация түшөт. Анткени бул ошо узундан түшкөн эң центральный көчө экен. Канализация жасалды ал жерде. Канализация жасалгандан кийин биз сразу жолду сала албайбыз. Анткени биз канализация салгандан кийин астынан үстүнөн уже асфальт салып койсок, төшөп койсок, асфальттар жарылып аткан. Ошондон да ошо жер кичине бир аз тапталсын, өзүнүн ордуна келсин деп күтүп атып, мына ошо былтыр бордюрун коюп баштады. Быйыл ошо аягына чейин чыгып туруп, ошол жакка асфальт салынат. Дагы бир суроо WhatsApp номерубузга келген экен. Магистралдын күн батыш тарабы Алыкулова көчөсүнө кошулат деди эле, качан башталат? Эгер башталса, Лев Толстой, Гагарин, Ахунбаева көчөлөрү тыгындан арылат эле деген суроо келип тур. Бир башын айтып коесузбу, кайсы көчө? Магистралдын күн батыш тарабы Алыкулова көчөсүнө кошулат деди эле дейт. Так, магистралдын күн батыш тарабы. Магистралдын күн батыш тарабы, магистралдын күн батыш тарабы азыркы убакта мен өткөндө өтүп атып көрдүм эле, ошо жабылып турду эле. Бул дагы УКСтун эмесинде, программасында бар болуш керек эле. Быйыл жасалыш керек. Жакшы, рахмат. Бизге телефон чалуу келип калган экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биз могу Свердловский район. Свердловский район, жаңы конуш Актилек. Ошол эки 3 көчөсү бар эле, бирөө асфальттанган, 2 көчөсү такыр эле ремонтта боло элек. Бир көчөлөрдүн аталыштарын айтып коесуздарбы? Экинчиси болсо Кыркчоро көчөсү, ушулар жок дегенде Жылмасов Актилек. Актилек, Кыркчоро көчөсү, экинчи көчөнүн аты? Улица Дзержинского. Дзержинский көчөсү. Түшүнүктүү. Сурооңуз анда түшүнүктүү болду, рахмат. Нурбек мырза, 2 көчө болду. Так, Актилекте 2 көчө дейт. Дзержинский менен Кыркчоро, бул 2 көчө тең кирген жок быйылкы жылга. Нурбек мырза, мындай суроо бергим келип жатат. Ошол үстүбүздөгү жылы негизи эле шаарды мындай көрктөндүрүү боюнча дагы иш пландап жатасыздарбы? Көрктөндүрүү боюнча иштерибиз жана мен башында айтып кеткендей, знак, разметка, заливка, трещин, ямочный ремонт ушундай жылда жасалчу жумуштар. Негизи былтыр дагы өзүңүздөр билгендей парктарды көп жасаганбыз, бирок быйыл ошо парктарга дагы паркты жасаганды токтоттук, анткени основной ошо жыл массивдерге көңүл буралдык. Жакшы, андан кийин WhatsApp номерубузга мындай суроо келген экен да. Чокморова көчөсү дейт, Манас көчөсүнөн Бишналиева көчөсүнө чейин эмнегедир буга чейин 3 жыл бою жасалды ушул кесилиш. Анын айынан көптөгөн кыйынчылыктарды көрдүк, анткени мектепте жайгашкан дейт, бала бакчада жайгашкан. Бул эмненин айынан ушунчага узарды жана буга ким жооп берет? Деги эле буну кайсыл фирма жасады жана эгер тендер болсо бул фирма жазасын алдыбы дейт.
Бул жер Чокморго көчөсү туура айтат. Эң биринчи берки Манастан Турузбековага чейин сразу эле бүткөрүп беришкен. Ар жакта ошо Бейшеналиева тарабы бир аз кечигип бүтүрүлдү. Бул жерди дагы ошо фирма Чупрокси деген фирма утуп алып, азыркы убакта ошо былтыр 20-жылы акырына чыгарып бүтүрүп берди. Бул боюнча биз жаза булар алышты. Убагында жасабагандыгы үчүн биз ошо штрафтарды салдык. Булардан штрафтарды салып, ошо акчасын кармадык. Кийинки тендерлерге ушул ишкана негизи катыша алабы? Ушундай буга чейинки мүчөлүктөр үчүн эске алганда. Биз именно Бишкек асфальт сервис тарабынан биз негизи УКС жалаң тендерге берип иштейт да. Мен ошо быйылкы жылы көчөлөрдү тендерге бербейли деп чечтик. Эмнеге дегенде өзүбүз салган көчөлөр биринчиден сапаты өтө жакшы, экинчиден бир кичинекей вопрос болсо, мен мисалы Бишкек асфальт сервистин өзүнүн техникалары бар, өзүнүн материалдары бар, өзүбүз оперативно чыгып, ошолорду бат-баттан устранять этип, бүт вопросторду жаап атабыз. Подрядчиктер менен болгондо, подрядчиктер мисалы ошол убакта акчасы болот, салып бүткөндөн кийин буларда акчасы да болбойт, эчтеке баягы убакыт көпкө созулуп кетет да, биз жалапты письмо аркылуу беребиз, булар карашат, анан бизге письмо аркылуу жооп берип, анан пока алар кыймылдап жасаганчакты 1 жума 2 жума өтүп кетет. Шаарда ямалар, жанагы эмелер көп маселе болгондуктан бул биринчиден ошо жүргүнчүлөргө дагы жол кырсыгын жаратпаш үчүн быйылкы жылы эч бир көчө тендерге берилбейт. Бишкек асфальт сервис тарабынан только өзүбүз жасайбыз, өзүбүз бүтүрөбүз. Буга чейин эмне үчүн тендерге берилчү? Демек, мындай техникалык дараметиңиздер жетчү эмес беле же кандай? Башында эми мурун убагында аябай көп көчөлөр берилчү. Азыр эми жылдан жылга кичине азайып калбадыбы? Мурун Бишкек асфальт сервиске бир жыл 60 көчөгө чейин жасалчу негизи. Бир маалдачы, баягы 16-17 жылдары аябай көп көчө каралган. Ошол себептен Бишкек асфальт сервис өзү анын баарын жасап жетишпегендиктен тендерге чыгарчубуз. Бирок азыркы убакта мисалы быйыл 27 көчө жасалат. Былтырда 28 көчө жасалды, быйыл 27 көчө жасалат. Былтыр 4 көчөнү тендерге бердик. Жана Үсенбаева деп атпайбызбы? Ошо көчөбүз дагы тендерге берилип калган көчө. Мисалы өзүбүз тараптан салган көчөдө маселе жок, именно подрядчик салган көчөдө маселе болуп атат. Жакшы, бизге телефон чалып келип калган экен. Алло, саламатсызбы? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вот я хотела бы задать вопрос. Смотрите, мы живем на улице Грибоедова, да? Нашу улицу 3 раза перекопали. Да. Мы живем на улице Грибоедова, нашу улицу 3 раза перекопали. Да-да, мы вас слушаем, ага. Первый раз троллейбусный парк, второй раз это 2 раза элитки близлежащие. И вот оставили за собой прямо такие ухабины. Мы сами своими этими руками раскидывали эти кирпичи все раскидывали, чтобы вот выровнять немножко. Куда мы только не писали. 2 раза писали в мэрию, 2 раза президенту писали, омбудсмену писали, чтобы вернули нам наш асфальт. Нам обещали, на 5-м канале, вот была же городская среда, он дважды нам по каналу обещал, что сделает к ноябрю, это было 17-го года. И мы так и не дождались этого асфальта. Вот пошлите к нам какую-нибудь комиссию и посмотрите, какие у нас лужи. Летом у нас такая пыль, а был асфальт и не вернули. И всего у нас 400 метров. 400 метров. Алло. К сожалению, зритель уже ушел, улица Грибоедова. Да, Грибоедова говорит, что там копали. Мы не в курсе, зачем там копали. Я вот записал и передам. И, может быть, телезрителю передать какой-то номер, да, по какому она может с вами связаться? Давайте наш, пусть WhatsApp номер запишет. Так. Это, скорее всего, телефон доверия, да? Да. Учреждение. Ага. Телефон доверия наш 0550 88 81 62.
Это WhatsApp номер наш. В любое время обращаться может. Там диспетчер сидит и будет отвечать на все вопросы. Спасибо. Бизге болсо WhatsApp номерибизге абдан көп суроолор түшүп калган экен. Ошону окуп берсем. Теңдик жаңы конушунун жолдору оңдолобу, Аламидин району дейт. Ошондой эле Красный Строитель шаарчасындагы Сары Челек көчөсү 2 жыл мурун чала була бир слой асфальтталган, экинчи слойун асфальттабай коюшту. Чекесиндеги суу өтчү каналдар ошол бойдон жасалбай калды. Тротуарларды айтпай эле коелу. Буга эмне дейсиз дейт? Так, теңдик боюнча айта кетсек, теңдик боюнча азыркы убакта бизде жок программабызда. Красный Строительде болсо туура айтат, Аларчинская көчөсү эң аркы четки көчөсү. Бул жерде ошо бир слой салынган, экинчи слой салына элек и лотоктор азыркы убакта салына элек. Быйылкы жылы ошо лотокторун толугу менен салып бүтүп, экинчи слою ошо асфальт салынат. Ал жерде ошо Красный Строительде именно 5 көчө каралган, 5 көчөнүн 4 көчөсү ошо основной жумуштар бүткөн, 2 слой салынган, ошо бир көчөсүнүнкү бир слой менен калып калган. Жакшы, саламатсызбы? Лев Толстой менен Молодая гвардиядагы тыгындарды эмне кылса болот, ортодогу разметканы карап көрөсүңөрбү деген суроо түшүптүр. Лев Толстой Молодая гвардияда туура айтат. Бул жерде тыгындар өтө көп. Ошо тыгындар көп болгондуктан даже берки Бакамбаева көчөгө чейин чыгып кетип атышат. Бакамбаева көчөдө дагы тыгындар көп болуп, ал жердеги разметкаларга дагы туура эмес машиналар туруп алгандыктан, көбүнчөсү штраф алып аткандыктан ал жерге ошо азыр именно Бакамбаева көчөнү ак ограждение менен тозуп койдук. Баягы элдер көп штраф алышчу, ошол жерден жалап көп болчу. Азыркы убакта ошо жалап келбей калды. Чындыгында өйдөкү направленияда бүт Арча Бешик, Ак Ордо эмелин баары ошо Молодая гвардия менен чыккандыктан кечкисин ошо оң тарапка өтө көп эме болуп калды. Бул боюнча биз азыр ошо архитектура менен сүйлөшүп иш алып баруудабыз. Ошол жерди негизи бир чоңойтуу бир планын карап чыгып, ошол жерди буюрса чоңойтконго аракет кылабыз. Бизге телефон чалуу келген экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Алло. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Биз дагы ошо суроо берсекпи дедик эле. Биз Көлмө конушунданбыз. Ошо Мускал 19 деп биз решение келген. Жолду баштайбыз деген, ошондон бери бир где-то 10 жыл болуп кетти го. Что-то болбой атат. Ошо боюнча айтып коесуңарбы? Жакшы, сурооңузга рахмат. Көлмө жаңы конушу деди. Так, Көлмө жаңы конушу, основной негизи Көлмө жаңы конушунан быйылкы жылга тоже иштер көп каралып аптыр. Бизде Көлмөдө ошо азыр Мускал деген көчө. Мускал жөнүндө айтты, көрүүчүбүз. Ошо Мускал көчөсү бар экен. Бул титульный списокто негизи башында ОГУКС тараптан каралган. ОГУКС тараптан каралып, проектиси жасалган экен. Азыр ошо Мускал көчөнү бизге алдык, биз баштайбыз. Мунун проектиси дагы буюрса даяр. Жакынкы учурда 1 апрелге чейин бул көчө башталат. Мускал көчөсү узундугу 1,5 километр болгон көчө жасалат. Жакшы, рахмат. Кийинки суроо WhatsApp номерибизге келген экен. Саламатсыздарбы? Биздин профсоюзная Кайназарова көчөсүнө светофор коюлабы? Авариялар абдан көп болуп жатат. Жолдон өтүү мүмкүн эмес, абдан кооптуу. Балдар араң өтөт дейт. Деги эле ушул жол чырак маселеси сиздерге караштуубу? Так, профсоюзный Кайназарова. Профсоюзный Кайназарова боюнча негизи жол чырактары именно бизге карабайт. Бизге ошо жолдогу жол чырактан бөлөгү башка нерселердин баары карайт. Бирок жол чырагы ошо Смео ГАИге карайт. Мен өзүмө жазып алдым, муну ошо тиешелүү ошо Смео ГАИге эметип коем, айтып коем. Жакшы. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Биздин Борбор калабыз Бишкектин жалгыз тыгынсыз жүргөн жолубуз Жукеева Пудовкина көчөсү менен жүрүп көрсөңүз. Ахунбаевадан Медерова көчөсүнө чейин аябай начар абалда. Оңдолобу Жукеева Пудовкина көчөсү дейт.
Жукеева Путовкина көчөсү бул УКСтун ошо экинчи фазасында бар. Быйыл Кытайлар жасайт. Былтыр негизи жасаш керек эле. Былтыр ошо пандемия болуп, Кытайдан ошо Кытайдын компаниясы былтыр иш жүргүзө алган жок. Ошол себептен быйылкы жылга каралган бул где-то бир май айларында же июнь айларында башталат. Башталчу жерде бул жердин негизи жолдун акыбалы өтө оор чындыгында. Бул жерде яма өтө көп. Бирок бул ошо быйыл обязательно жасалчу эме. Жакшы, кийинки суроо Тимур Фрунзе көчөсү боюнча келген экен. Жасалабы жокпу, начар абалда дейт. Тимура Фрунзе жана Баха Фучик көчөсүнүн кесилиши. Так, Баха Фучик, Тимура Фрунзе. Тимура Фрунзе көчө жасалабы жана ушул жактагы лотоктор боюнча дагы айтып коюңуздарчы. Тимура Фрунзе, Тимура Фрунзе Лев Толстойдун өйдө баканы көздөйт. Бул жасалбайт. Бул эгер УКС тараптан балким жасалып калышы мүмкүн, бирок Бишкек асфальт тараптан жасалбайт. Саламатсыздарбы, Бакаева магистралдан өйдө жол оңолобу дейт. Бакаева магистралдан өйдө бул дагы УКС тарапта бар, УКСтун списагында бар, УКС жасайт. Дагы бир суроону окуп кетсем, WhatsApp номерубузга келген экен. Саламатсыздарбы, 2018-жылы сиздин башкармалык тарабынан жасалган Чолпон-Атинский көчөсү эмне үчүн 2 жылда бузулуп калды дейт. Чолпон-Атинский көчө. Чолпон-Атинский көчө 2018-жылы жасалган. Ооба. Азыркы убакта биз чыгып ал жерди комиссионуна чыгып карайлы. Эгер жасалчу жерлер болсо жасап коңуп түзөп коебуз. Жана Тимур Фрунзе көчөсү боюнча Көрөманов жазып жатты эле, кошумчалап жатат. Лотоктор абдан тар дейт да, жамгыр жааганда ашып кетет көчөгө. Ошол боюнча карап коюңуздарчы, сураныч дейт. Ал жерде лотоктор, 2 лотоктор турат, эң кичинекей лотоктор турат. Азыр эгер жол оңдоо иши жүрүлсө, ал жерге алмаштырылат, ал жерге 3 лоток коюлат, чоң лоток коюлат. Жакшы. Бизге телефон чалып келип калган экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Саламатчылык, угуп атабыз. Мен азыркы жооп берип аткан Нурбегиниме сурайын дедим эле. Бизде Аламедин базарындагы табылга соодасы бар, соода борбору. Ооба, угуп атабыз. Анан ошол табылга соодасынын автостоянкасы детиги Жибек жолуна чейин чоюлуп кеткен. Бизде шаардын көркүдөйбүз, ушул туура эмес го дейм. Элдин баары наркы автоуракойдон түшкөндө через стоянка менен кетишет. Ушуну кандай кылса болот? Ушу кантип ушул туура деп ойлойсуңар? Жакшы, сурооңуз түшүнүктүү. Рахмат. Автостоянкалар боюнча айта кетсек, көбүнчөсү негизи ошо базардын тегерек четиндеги участоктарга биз көп ошо кийлигишпейбиз, анткени ал тиешелүү өзүнүн органдары бар. Көбүнчө ошондой бош жерлерди негизи арендага беришет, кээ бири арендага алып иштетет, кээ бири ошо базардын өзүнүн территориясы болуп калат, базар өзү иштетет. Ошондуктан бул боюнча менде маалымат жок. Мен бирок тиешелүү органдарга ошо айтып көрөйүн. Биз именно строительство менен заниматься этебиз. Жол куруу, оңдоо, ремонттор менен, мындай парковка иштери менен иш алып барбайбыз. Жакшы. Дагы бир суроону окуп кетсем, WhatsApp номерубузга келген экен. Саламатсыздарбы? Кудайберген базарынан Ылдый, Военный Антоновкага чейинки жолдор өтө кейиштүү абалда. Шаардын кире беришин көрктөндүрсөк жакшы болмок. Көчө бою мыйзамсыз салынган дүкөндөр, тротуар жана аялдама таппайсың. Ушуга кандай иш аракеттерди көрөсүздөр дейт. Бул боюнча азыркы убакта бизде ошо быйыл эгер мүмкүнчүлүк берсеңиз, бизге телефон чалып келип калыптыр. 2 суроого бирдей жооп берсек. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, угуп атабыз? Саламатсызбы. Жакшы. Түз эфирдесиз, угуп атабыз? Саламатсызбы. Саламатчылык. Мен могу Нурбек мырзага суроо берейин дедим эле. Муну мен могу Ленинск районунда жашайм. Осмонов көчөсү. Бере бериңиз, ооба. Ушул Осмонов көчөсү качан жасалат, ушул Осмонова? Илгери аябай жакшы көчө болчу, асфальтированный. Могу Гагаринаны оңдогондо ошондо автобустардын баары, грузовойлордун баары өтүп, жолду талкалап чыкты да. Азыр машина менен эмес, 100 адам бутун сындырат. Тойгонбаеваны жасап коюшту. Рейп эмеге чейин, Крыловага чейин. Бүттү, ошол бойдон калды.
Жакшы, сурооңуз түшүнүктүү, Нурбек мырза. Осмонова көчөсү. Так, Осмонова көчөсү мурдагы жылы жасалган. Мурдагы жылы 2019 биз жасадык. Ал көчөнү ошо Тойгонбаева көчөдөн баштап эмеге чейин жасадык. Лев Толстой көчөсүнө чейин жасалган. Бир отрывагы жасалды, ошо Спартак стадион жак. Динамо стадион жак, Динамонун астына чейин жасалды. Өйдү жагына ошо акча каражаты каралган эмес. Биз ошо бөлүнгөн участокты жасап бердик. Ошол жерде аябай өтө начар болчу, акыбалы оор болчу, ошол жерде жасалды. Жана буга чейинки көрөрмөн. Буга чейинки көрөрмөндөр боюнча суроосу, азыркы убакта ошол боюнча биз иштеп атабыз. Акиматтар менен тыгыз иш алып барып атабыз. Быйылкы жылга ошо кирбей калган көчөлөрдү, могу айтылып аткан основной көчөлөрдү ошо эмки жылга да киргизгенге аракет кылып атабыз. Анткени бизге өтө көп, мисалы шаарыбыз чоң и Союз убагынан бери көп көчөлөрүбүз действительно каралбай калган. Азыркы убакта мына 16-жылдан бери шаарда аябай кандай көп жолдор салынды. Ошо биз тараптан салынып атат, УКС тараптан салынып атат. Шаардын ичи бир топ эле оңолуп калды, бирок бизде дагы жасачу жолдорубуз өтө көп. Азыр четинен ошо бюджетке карап, мэриянын акчасына карап, ошо канча жетишинче жылда салып келатабыз. Бир жылы мисалы басымды паркка жасасак, бир жылы велодорожкага, бир жылы жолдорго кылып, ушундай бир жылы быйыл эми жыл массивтерге көңүл буруп атабыз. Ушинтип этапно жасап кетип атабыз. Деги эле ушул көрөрмандарга мындай маалымат берип кетсеңиз, 2020-жылы ушу шаар боюнча канча көчө жасалды эле? 2020-жылы шаар боюнча 28 көчө жасалды. Именно 2021-жылы шаар боюнча 27 көчө жасалган. Былтыр ошо 12 километр көчө жасалган. Азыр 3 километр көчөбүз ошо былтыркыдан переходящий болуп быйылкы жылга өттү. Ошол көчөлөрүбүз да бүтөт, 15 километр жол жасалат. Быйылкы жылы болсо 21-жылы 16 километр 500 метр жол жасалат быйылкы жылы. Жакшы, бизге суроо келип калган экен WhatsApp номерибизге, ошону окусам, Үмүт жаңы конушунун автобус жүргөн жолун эле асфальтта бергилечи, Сураныч болбосо 2 автобус эле жүрөт дейт. Так, Үмүт жаңы конушу боюнча жок экен. Мен өзүмө жазып алайын. Муну дагы биз акимат менен чыгып комиссионуна карап көрөлү. Негизи биринчи очередь ошо азыр биз быйылкы жылга да негизи пландап атабыз. Азыр эгер акча каражаты дагы дополнительно бөлүнүп кала турган болсо, ошо именно автобус, троллейбустар жүргөн жана четки маршруткалар жүргөн жолдорду оңдоп берүүнү пландап атабыз. Бул жерге да чыгалы, анткени бул жерде ошо автобус жүрөт деп атпайбы? Нурбек мырза, анда эмесе биздин эфирге бөлүнгөн убакыт дагы ошентип аягына келип жетти. Абдан кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бул Шаардыктар программасы болду. Бүгүн биздин студияда конокто Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын жетекчиси Чолпунбаев Нурбек Самарканович болду. Программаны мен Гүлзат Иманова алып бардым. Саламатта калыңыздар.